турда кыздарыбызды тирүүлөй күнчүбүз. Менин дагы бир кызым бар эле. Бир күнү апасына муну кийиндир, тайекелерине алып барам дедим. Аялым болсо унчукпай айтканымды аткарып жатты. Папестеген байкуш кызыбыз бир аздан кийин аңгеке ыргытылып, тумчугуп өлөрүн билсе да, каршы чыкканга аялымдын акысы жок болчу. Кызым болсо чын эле тайекемдикине барам деп ойлоп, кубанганынан ары-бери чуркап жатты. Атаке, каяка баратабыз? Сага топурактан үй жасайбыз, кызым. Биздин үйүбүз бар да, атаке. Бул жер болсо бир гана сенин үйүң болот. Мени көтөрүп алчы. Апамды неге уруштуң? Сага үй жасайын десем макул болгон жок да. Ошого, кызым. Ата, сен мени жакшы көрөсүң, Жакшы көрбөй койчу элем. Албетте жакшы көрөм, кызым. Үйүмдү неге алыс жакка жасап атасың, ата? Оюн ойноп атабыз, кызым. Кана, кел, кир, отур. Бул жер аябай муздак экен. Кана, кел, үстүңдү көмөйүн, мынтип. Коркуп атам, колуңду берчи. Коркпо, кызым. Ата, мени өлтүрөсүңбү? Эмнеге? Коркуп атам, колуңду берчи дагы. Оюн бул, кызым. Оюн, коркпо. Ата, атаке. Апа, апаке. Апа. Жүрөктү сыздаткан, төбө чачты тик тургузган мындай окуялар көп эле болгон. Жазыксыз нечендеген кыз наристенин өмүрү кыйылды. Мына, адамзаттын пайгамбарыбыз келгенге чейинки доору ушундай эле. Бул мукаачылыкты Алла Таала ыйык Куранда кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүлөт деп айыптап сураган. Мээрим пайгамбары адамзатты мындай коркунучтуу саздан куткарып, асылзат аялдын, эненин, наристе кыздын өмүрү кол тийгиз экендигин Алланын буйругу менен адамзатка жарыя кылды.